murtahanun bi haqiqatihi. Ар bir төрөлгөн наристе бул дүйнөгө келгенде төрөлгөн. Өзүнүн акыйкасы чалынганга чейин залог сыяктуу калат деген. Залог сыяктуу турат деген. Залогдогу буюмду баарыбыз билебиз. Эгерде залогго кандайдыр бир нерсени кое турган болсок, ал нерсени колдон албайбыз. Аны өзүбүзгө ала албайбыз. Качанга чейин ошол залогду койгон адамдын акысын бергенге чейин, карыз алсак, карызын төлөгөнгө чейин аны ала албайбыз, аны колдоно албайбыз. Эми кудум ошол сыяктуу дейт төрөлгөн наристе дагы акыйкасы чалынганга чейин. Акыйкасы чалынганга чейин залог сыяктуу турат дейт. Алымдар айткандай, мунун мааниси кандай? Айтышат, урматтуу аталар, урматтуу апалар, мунун мааниси анын тагдырындагы, жашоосундагы жакшылыктары, анын жакшы жашоосу, же болбосо ага келе турган балей кырсыктар, ошол балей кырсыктардын алыс болуусу ошол наристенин жашоосунда, ал наристеден. Ана ушул нерселердин баары анын акыйкасына байланып турат деген. Эгерде акыйкасы чалына турган болсо, башка алымдар айткандай, анын ата энесине кыла турган шапааты деген болот, ошол шапаатка жетишет акыретте. Же болбосо өзүнө келе турган шайтандын зыяны жана башка балей кырсыктардын алыс болуусу ошол наристеден, ошол акыйкасына байланыштуу. Акыйкасы жасалган болсо ошондой балей кырсыктардан дагы оолак болот деп алымдар айтышат. Эң негизгисинен шайтандын күбөлүктүү азгырыгынан оолак болот. Себеби эң чоң азгырык, эң чоң зыянга алып бара турган азгырык баарыбызга белгилүү шайтандын азгырыгы.